саламатсыздарбы? Менин атым Барат Өмүркан. Бүгүн мен сиздер менен дагы бир компания RFM Benson продукциясы менен бөлүшүүнү чечтим. Бул мындай очищающий, тазалоочу, беттеги косметиканы тазалоочу гидрофиловое масло Novage. Мындай сары түстө экен. Коробкасы мындай ак, как обычно, 150 миллиграмм. Коробкасында жазылып тургандай эле 10 октябрь 22 жылга чейин экен. Бул мындай маслалар бул көпчүлүгү түшүнбөшү мүмкүн, көпчүлүгүнө биринчи жолу болушу мүмкүн. Эмне деген масла, кантип бетти май менен тазалайт деп. Бул май менен тазалоочу, именно ушул май менен тазалоочу способду Азияда, Кореяда биринчи ойлоп табышкан. Бүгүнкү күндө азыр дүйнө жүзү боюнча негизи бул майды, бетти тазалоочу майды BB-CC кремдердин составында тональный кремдердин CC бар, анан BB крем бар. Именно BB крем жана CC кремдерде көп май көбүрөөк кошулат, чем обычный тональныйга караганда. Ошон үчүн ал майлуу нерселерди алар бетке тез сиңет дагы, аны жөн эле бетти жуучу каражат менен жууп койсоңор тазаланбайт. Ошондуктан ушундай гидрофиловый маслону ойлоп чыккан. Аябай удобный, колдонгонго. Мен жаңы эле колдонуп баштадым, ошон үчүн канчага жетишин айта албайм. Примерно 2-3 айга жетсе керек. Жыты жок экен, суюк. Анан эң негизгиси бунун составында омега-3 бар экен. Бул деген омега-3 билебиз, кожабызды питает, увлажняет и глубоко ошол бизге керектелүүчү витаминдерди бере турган составы бар экен. Анда эмесе мен азыр сиздерге тест кылып көрсөтүп кетем. Мынакей менин колумда эч нерсе жок. Мен азыр ушул эле жерге Giordani Gold'дун карандашын чийип алдым. Мынакей көрүнүп турат. Помада Giordani Gold'туку. Мынакей аябай сонун эле көрүнүп турат. Андан сырткары давайте туш. Тушту дагы чийип көрөлү бияка. Тушту дагы кетиреби деген суроолор болушу мүмкүн. Бул косметикаларды мен сиздерге мындай стойкий подводка Zewan өзүм колдоном. Буну дагы чийип көрөлү. Мынакей. Бул аябай стойкий, суу менен жууганда дагы кете бербейт. И андан сырткары дагы бир мындай бул стойкая помада. Уктап калсаңар дагы кетпейт. Zewan'дын матовый помадасы. Мынакей. Бардыгын колума сүйкөп алдым. И андан сырткары тональный дагы сүйкөп көрөйүн. Мынакей. Бардык каражаттарды сүйкөп алдым. И сиздер менен биргеликте азыр өчүрүп көрөбүз. Кандай өчүрөт? Бирге тестировать этебиз. Айтып кетчү нерсе, бул бардык типтеги кожаларга, эгерде менин бетим майлуу десеңиз, буну эки түр менен колдонсоңуз болот. Колуңузду суулап алып, андан кийин майды алып бетиңиздеги кирлерди тазаласаңыз болот. Же болбосо курук колуңузга биринчи майды алып тазалап, андан кийин суу менен жууп салсаңыз болот. Мен бирок сиздерге экинчи вариантты сунуштамакмын. Эмнеге дегенде, экинчи вариантта көбүрөөк жакшыраак өчүрүлөт экен. Буга чейин мен башка гидрофиловый маслолорду колдонуп көргөнмүн. Аябай акчасы буга караганда өтө кымбат. Биздин компанияда бүгүнкү күндө 899 рубль турат. Кодун айта кетсем, коду 38828 экен. Экинчи түрдө курук колго алып туруп өчүрө турган болсоңор, таасири тезирээк тиет экен. Мынакей мен көрүп атканыңыздардай эле тональный средство, помаданын эки түрү, туш, подводка жана карандаш. Мынакей. Азыр 1
көрдүңүздөр. Майлап алдык. Эми курук эле кол менен мынакей көрүнүп аткан болсо. Мага неудобныйраак болуп калат экен. Массажный движение менен, массажный кыймыл менен тушту өчүрдү, карандашты өчүрүп салды. Бирок мына подводканы өчүрүш немножко кыйыныраак экен, потому что бул подводка, мына подводка, The One-дын подводкасы аябай стойкий. Мен өзү күнү колдоном. Өчүрүш чынында эле кыйын. 3-4 жолу жууп, анан өчүрсөңөр болот. Мынакей. Только массажный кыймыл менен бир канча секундаларда уже мынакей бардык нерселер жок. Азыр мен сиздерге колумду суулап дагы бир көрсөтүп берейин. Мынакей менин колум курук. Колду суулап туруп өчүргөндө косметиканы кичине май көбүрөөк түшөт экен. И чынында мен азыр мынау подводканы аябай өчүрүш кыйын. Мына көрдүңүздөр, бир мүнөткө жетпеген убакта бардык нерсе өчүп кетти. Азыр мен сиздерге өзүм бет жуучу спонж менен көрсөтүп берейин. Мынакей. Мынакей көрдүңүздөр, чындап кирлер кетти. И мына бир гана мына подводка жакшы кетпейт экен. На самом деле бул подводка кетиши кыйыныраак. Эмнеге дегенде бул стойкий. Бетимдеги көздөрүмдү өчүрбөй эле мен өзүмдүн бетимдеги тональный средствону арчып көрөйүн. Сиздер менен биргеликте дагы бир мынакей курук колго кичине алып алдым. Айткандай эле жыты жок экен. Аябай денеге жагымдуу. Эң башкысы биздин бетибизге аябай керектүү витаминдердин бардыгы бар экен. Бир жагын өчүрөм, бир жагын өчүрбөйм, чтобы силер көрүнүктүү болуш үчүн. Массажный кыймыл менен эле айландырып жууй бересиңер. Бетиңерди жуугандан кийин, мен буга чейин колдонуп көргөм. Бетиңерди жуугандан кийин аябай бетиңер тунук жана сый жылмакай болуп калат экен. Майлуу беттерди дагы колдонсоңор болот. Бул именно май деген эмес, бул просто тазалоочу каражат. Эми деп эгерде сууну тийгизе турган болсоңор, бул эмеге майга колуңарды суулап анан тазалай турган болсоңор, кадимкидей көбүк болуп чыгат экен. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн. Мен негизи эле сунуштайт элем, мындай майлар башка компанияларда, башка магазиндерде аябай кымбат. Эң негизгиси бул жердин составы башка компанияларда, башка ушундай гидрофиловый маслаларда жок. Эң негизгиси бул жерде омега-3 биздин бетибизге эң керектүү терилүүчү витаминдер бар. Ошондуктан мен сиздерге ушундай Novage бетти тазалоочу масласын майын сиздерге сунуштамакмын. Барыңыздарга чоң рахмат.